Assalamu алейкум, кадырман телегөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Жума күнүңүздөр куттуу болсун. Бүгүнкү жума күндө кылган ар бир тилек дуа орундалсын деп эфирибизди баштайлы. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү мынакей өз көрсөтүүсүн баштады. Аны мен Максат Атабаев алып бармакчымын. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Жашообузда ар бир нерседе эреже бар. Биз эреже менен жашайбыз. Эрежелердин бир эрежеси жашообуздагы бул жол эрежеси болуп эсептелинет. Мынакей жол эрежесин дагы шариатта өзүнүн белгилеген орду, өкүмү, ченеми, бизге берилген тартиби бар. Мынакей ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Муну эмне үчүн алып чыгып атабыз бул теманы? Анткени бүгүнкү күндө ар бирибиздин алдыбызда унагыбыз бар, машинебиз бар. Кайда жүрбөсөк дагы биз шариаттын өкүмүнө андан тышкары өзүбүздүн мыйзамдарга баш ийишибиз керек. Мынакей ушул тууралуу эфир алып баруу үчүн бүгүн биз студиябызга Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын калктык диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси устазыбыз Аббак Ражы Марат уулуну чакырганбыз. Кош келипсиз. Кош көрдүк, чоң рахмат. Аббак Ражы, мынакей бүгүн аба ырайы туруксуз. Анан кар жаап коет кээде, жамгыр жаап калат. Анан ошол учурда негизинен жолдо тыгын байкалып калат да. Анан кээде багы бири-бирибизге жол бербейт, жол талашып кетебиз, же каршы тилкеге чыгып кетебиз, же жол чырак кызыл күйүп турса дагы өтүп кетип атабыз. Негизинен эле Аббак Ражы жол эрежесинин шариаттагы өкүмү кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Улуу жаратуучубуз Аллах Таалага алкыштарыбыз, мактоолорубуз, даңктоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарыбыз болсун. Ислам динибиз бизди бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугуна жетелей турган дин. Бул динибизде ар бир жашообузга тиешелүү нерселердин адептери, эрежелери камтылган. Ошол эрежелер менен биз жашай турган болсок, анда биз Кудай Тааланын сүйүктүү бендесинин бири болуп эсептелебиз. Өзүңүз айтып өткөндөй, бул эрежелердин бири жолдо жүрүү эрежеси. Шариятыбыз ислам дининде жолдо жүрүүнүн эрежесинин өкүмү кандай? Аалымдарыбыз эмнелерди айткан? Албетте мусулман адам бул жашоосун Куранга, хадиске, ошол Куран хадисти мыкты билген аалымдардын пикирине жашоосун карап, оңдоп, түздөп жашайт. Анда ошол аалымдарыбыздын пикирлерин биз айтып берсек анда. Жолдо жүрүү маселеси туурасында бир канча аяттар бар, ушул маселеге тиешелүү. Бир канчасын айтып өтүп кетсек, Алла субханаху ва таала Куран Каримде айтат: "Астаиду билlah ва ибадур рахман аллазина ямшуна алал арди хауна." Мааниси, Аллах Таала өзүнүн сүйүктүү, жакшы бенделерин сыпатын баяндап жатып айтат: Рахман мээримдүү заттын сүйүктүү бенделери бул жер бетинде баса турган болсо, булар жайбаракат, тынч, жакшы абалда басышат дейт. Өтө шашылып тез дагы баспайт экен, өтө кечигип жай дагы баспайт, орточо басат дейт. Башка аятта Алла субханаху ва таала айтат: "Астаиду билlah вaqsid fi mashika." Басканда ортолукту кармап баскын деп Аллах Таала Куранда айтат. Ал эми башка аятта Алла Таала айтат: "Астаиду билlah wala tamshi fil ardi maraha." Жер бетинде сен кыйынсып, мактанып, менменсинип, мачырканып баспа дейт. Жер бетинде басканда жүргөндө салабаттуулукту кармап, жайбаракаттуулук, тынчтыкты мындай сүрдүү өз орду менен баскын деп Алла Таала Куранда айтат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам да өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Эгерде дейт сахабаларына айтат: "Иякум вал жулуси фит турукат" дейт. Силер жолдо көп олтурбагыла, жолдо жүрбөгүлө, көп чогулуп олтурбагыла" дейт. Сахабалар сурайт: "О Алланын элчиси, биз жолго чыкканда сөзсүз биз мажбур болобуз. Чогулуп олтуруп сүйлөшкөнгө, жыйындарга олтуруп калганга мажбур болобуз, жашообузда зарыл керек болуп калат" деп айтканда пайгамбарыбыз айтат: "Фа иза абайтум иллал жулус", эгерде олтурушуңар зарыл болуп калса дейт, анда фа ату тариqa хаккаху дейт. Анда жолдун акысын бергиле дейт. О Алланын элчиси, жолдун акысы кандай деп сураганда пайгамбарыбыз айтат:
Биринчиси көздү сактоо дейт. Азыр буларга да адеттерине кенен токтолобуз иншалла. Көздү сактоо жана жолдогу зыян берген нерселерди алуу, жолдогу аза зыян нерселерди. Үчүнчүсү салам берсе саламга алик алуу. Төртүнчүсү жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жолдо жүрүшүбүз зарыл экен. Мына ушул иштерди аткара турган болсок, биз жолдун биздин үстүбүздө болгон акысын берген болуп эсептелет экенбиз. Ушул аяттардан, хадистерден алымдарыбыз жыйынтык чыгарып, жолдо жүрүүнүн өкүмү шарият боюнча важип, милдет, зарыл деп өкүм чыгарышкан. Ким жол жүрүү эрежесин сактабаса, бул адам шарият боюнча күнөө иш кылган болуп эсептелет. Негизинен баягы биздин ата энелерибиз дагы көп айтчу эле айылда жүргөндө, жолдун оң чекеси менен баскыла, анан жанагындай жолдо жүргөндө эгерде алдыңардан чоңураак таш чыгып калса, башкаларга тоскоолдук кылбасын, ошол жолдун чекесине алып койгула. Анан жанагындай жолдо жанагындай кир, жанагындай баягы куурай, саман сыяктуу бир нерселер болсо тазалап койгула деп көп айтчу эле да айылданчы. Мынакей негизинен эле баягы баардык нерсе биздин ата бабаларыбыз айтып келген нерсе биздин шариятыбызда бар болуп атпайбы? Эмне үчүн биз ушул жол эрежесин сакташыбыз керек? Баягы көп учурда эле айдоочулар же болбосо жүргүнчүлөр деле кичине түртүшүп, жөйлөшүп кетсе эле сабырсыздыктан чыгып кетип атпайбызбы? Жол талашып кетип атабыз. Эмне себептен? Аалымдарыбыз эми эмне себептен жол эрежесин сактоо важип, милдет деп бул пикирге барышты. Аалымдарыбыз ошол шариаттын негизги эрежелерине карашкан. Ислам дини шарияты адам баласынын негизги 5 нерсесин сактоо үчүн келген деп айтышат. Муну макосиду шария деп айтат. Шарияттын негизи көздөгөн максаттары. Ошолордун арасында адам шариятыбыз биздин адам баласынын акылын сактап берет. Ошон үчүн бир канча иштерди арам кылат. Адам баласынын жанын сактайт, өмүрүн кыйылуусуна кыйылбагыла деп арам кылып койгон. Ар бир адамдын жаны аманат. Өзүнүн жаны дагы аманат, башка бирөөнүн дагы жаны аманат болот. Буну кыюу арам болуп эсептелет. Ошондой эле намысты сактоо, мал байлыгын сактоо, ошо динин сактоо, ушулар шарият негизи көздөгөн максаттары болуп эсептелет. Мына ошолордун арасынан жолго тиешелүүсү бул адамдын жанын сактоо. Адамдын жанын Алла Таала Куранда айтат: "Асайду билла ва ла тактулу анфусакум" дейт. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө дейт. Жол эрежесин сактабастан адам барып, катуу айдап барып, столбаны же бир нерсени барып сүзө турган болсо, адам өзүнүн жанын кыйган болуп эсептелет. Же барып башка бирөөнү сүзө турган болсо, ал жакта адам өлсө, аны өлтүргөн менен эле толук барабар болуп калат. Пайгамбар хадисте айтат: "Ла дарара ва ла дирар" дейт. Эч бир адам өзүнө дагы зыян бербесин, башка бирөөгө дагы зыян бербесин. Экөө тең шариятыбызда арам кылынган, караңыз. Ошон үчүн алымдарыбыз жолдо жүрүү эрежесин сактабаса, адамдардын жаны кыйылып жатат чындыгында. Мына жакында эле каргашалуу окуя болду. Жүрөгү чындыгында кейип жатат. 5 адам биринчисинде каза болду, Ош Алай жолунда. Анын арасында биз таанып жүргөн, мамиле кылып, урматтап, сыйлашып жүргөн Талгат деген дамлабыз бар болчу. Ал дагы ошол жерден көз жумуп кетти, Кудай Таалам баардыгын мээримине алсын. Анын артынан бир канча күн узабай эле дагы 5 адам каза тапты. Аябай өкүнүчтүү ушундай нерселер болуп атат. Бунун баардыгы ошол жол эрежесин сактабагандыктан болуп жатат чындыгында. Мусулман адам жол эрежесин сакташы милдет болуп эсептелет. Ошондой эле эмне үчүн важип деп айтабыз? Экинчиси, биз Кыргызстан мамлекетинде жашап жатабыз. Биздин баш ийип жашаган биздин конституциябыз бар, мыйзамдарыбыз бар. Башчыларыбыздын бизге жерде Кыргызстанда жашаган адамдарга милдет кылып койгон буйруктары бар. Биз башчыларга баш ийүүбүз милдет болуп эсептелет. Шариятыбызга каршы келбесе, албетте шариятка каршы келген нерсени эч ким буйрубайт. Ошолордун арасында жол эрежесин сактоо биздин боюнубузга милдет болуп эсептелет. Башчы адам жашообузга пайдалуу болгон нерсеге буйруса, баш ийүү милдет болуп эсептелет. Биз баш ийишибиз зарыл. Ошондой эле жол эрежесин сактоо жакшы адамдын жакшы кулк мүнөзүнө, көркөм кулк мүнөзүнүн адебине шайкеш келе турган сыпат болуп эсептелет. Мына ушул себептерден алымдарыбыз важип, милдет деген чечимге барышкан экен. Абакыр ажы, мынакей негизинен эле мына
жол эрежесин жөнүндө кеп кылып атканда мынакей өзүңүз дагы сөзүңүздө баса белгилеп кеттиңиз, өрөө учурган окуялар боюнчачы ошол алай жолундагы негизинен эле 10 адам мерт кетти десек болот да. Анан ар бир нерседе адеп бар да. Үйдө деле адеп бар, коомчулукка чыкканда деле адеп бар. Багы адам менен адам сүйлөшүп отургандагы деле адептер, бардык нерседе адептердин сакталышы зарыл да. Анан жолдо жүрүүнүн адептери кандай? Эң туура айтасыз. Ислам дининдеги Кудай Таалага эң жагымдуу, эң жакын адам бул адептүү адам болуп эсептелет. Ата бабаларыбыз айтат, адепсиз насипсиз дейт. Адебиң жокпу, анда сен көп жакшылыктардан куржала калган болосуң. Бул адепти мусулман адам сактаганга аракет кылат. Жолдо жүрүүнүн адептерин биз айтып өтүп кетсек, жогору хадистерден, аяттардан алып. Биринчиси, жолдо жүргөндө көздү сакташыбыз керек. Көзүбүздү ар жактарда карай бербестен, кээде унаалар жол чырагында кызыл жанып калганда, унаалар катар токтоп калганда, башка унаалардын айнегин карап, ичиндеги нерселерди кем экен деп көрүп, көзүбүздү сактап жүрүп, бул мусулман адеби болуп эсептелет. Көздү сакташыбыз керек. Кээде бийик унаа айдап бара жатканда, кээ бир үйлөрдүн коргондорунун ичиндеги нерсени көрүп калабыз. Ошол маалда өзүнүн алдын карап, керектүү нерселерди карашыбыз керек. Керексиз нерселерди карабастан көздү сактоо бул жолдо жүрүүнүн адеби болуп эсептелет. Демек, баягы бийик унаа айдап калганда деле баягы жапыс унаалардын ичиндеги абзор толугу менен көрүнөт эмеспи? Туура айтасыз. Караганга тыюу салынат экен. Шарият боюнча тыюу салынат. Пайгамбарыбыз айтып жатат, көздү сактоо жолдун адеби деп. Ал жакта баягы ар кандай абалда отуруп калган болот жүргүнчүлөр. Эң туура айтасыз. Ошон үчүн көздү сактоо бул жолдо жүрүүнүн биринчи адеби болуп эсептелет. Кийинки адептери, жолдо салам берип калса, саламга алек алышыбыз керек. Жолдо бара жатам деп көңүл бурбай койбостон, өзүбүз салам берелик, же салам берип калса биз өз алек алышыбыз зарыл болуп эсептелет. Кийинки адеби, жолдогу зыян болгон нерселерди алып коюшубуз керек. Мисалы, бара жатып жолдо көрүп калды, жолдун ортосуна чоң унаалардан түшүп калды, мисалы бир нерсе, же таш же башка нерсе түшүп калды, биз көрүп туруп өзүбүз буйтап өтүп кетсек болду дебестен, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп, ким атайын убактын бөлүп, жолго токтотуп, унааларды карап туруп ошону алып кое турган болсо, бул адам бейишке кирет экен, караңыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде айтат, берекелүү куттуу хадисинде. Бир адам дейт, мен бир адамды көрдүм дейт. Бейиштин ал жак бул жагына барып, бейиште кыдырып, жыргап, ойноп жүрүптүр дейт. Анан бул адам ким экен деп мен сурасам дейт, пайгамбарыбыз айтат, бул адам жолдогу адамдарга зыян берген дарактын бир бутагын арылап кесип койгон экен да, караңыз. Адамдар зыян чекпесин деп кесип койгондуктан Алла Таала буга бейишине кирүүсүнө уруксат берген экен да. Кудум ошол сыяктуу жолдогу таштарды, ал жак бул жак нерселерди, зыян берген нерселерди тазалап коюу, бул да жолдун адеби болуп эсептелет. Ошондой эле бирөөгө зыян бербөө, зыян бербөөнүн түрү бар, албетте. Караңгыда мисалы чыракты көздү ала турган кылып жүрбөш керек. Ошондой эле бара жатып каттуу үндөрдү, сигналдарды берип, бул жактагы адамдын жүрөгүн кыймылдатып чочутпашыбыз керек. Ошол зыяндарды биз бербешибиз керек. Ошондой эле адептеринен эч кимге ошол зыян бербегендей эле, өзүнө дагы зыян бербестен, өзүнүн курун, коопсуздук курун тагынып жүрүш, бул дагы жол эрежесинин адеби болуп эсептелет. Абакелачы, мынакей көп эле учурубуз болуп калат да, интернет тармагынан көп эле көрөбүз да, жанагындай баягы сабырдан чыгып кетип, анан бирөөгө зыян берип коюп атпайбы? Же баягы чыга калып, мынакей ур токмок алып, же мушташып кетип атат, же баягы эмне деп коебуз, жанагындай жөө өтмөктөрдөн баягы шашып өтүп кетип атабыз, бул жактан баягы жүргүнчүнү көрбөй аны коюп кетип атабыз да. Негизинен эле шариятыбызда бирөөгө зыян берүү, аза берүү боюнча эмне дейт? Өкүмү кандай шариятыбыздын? Шариятыбызда өкүм адамдын бирөөгө зыян берүүсү бул арам болуп эсептелет. Ким зыян берсе, бул адам күнөөкөр болот, Кудайдын алдына жооп берет. Бул зыянды жолдо жүрүп, адептерди сактабастан аткара турган болсо, бүт шариятыбызда анын күнөөлөрү каралган. Мисалы, жолдун эрежесине баш ийбестен барып бирөөнү сүзүп өлтүрүп койду. Бул адам ошо адамды өлтүргөндөй эле күнөө болот.
ошондой бул адамдын кунун төлөп берүү буга милдет болуп эсептелет. Мисалы зыян берип жаны кыйылып ала бирок мисалы майып болуп калды. Ал адамдын бүт чыгымдарын төлөп бериш буга милдет болуп эсептелет. Бүт жол эрежесин сактабастан кандай бир зыян келтирсе бирөөгө, бул күнөөсүнө тооба кылышы милдет болот. Анан барып ошо адамды ыраазы кылып, бүт чыгымдарын өтөп берип, ушундай берүүсү шарият боюнча милдет. Мындан качып кетүү, жок мага күнөө болгон жок деп кетүү, бул адам чындыгы мусулман адамдын иши эмес болуп эсептелет. Баягы кээде ушундай учурлар болуп калат эмеспи? Жана сабыр маселеси келип чыгат ушул жерденчи. Кээде баягы шашабыз, баарыбыз эле шашып турабыз негизиненчи. Анан кээ бир айдоочуларды көрүп калабыз да. Мен баардык айдоочуларды айткым келбейт. Кээ бирде ошол баягы катар унаалар тизилип, өзүң жол менен кетейин деп атсаң, каршы тилкеге чыгып, анан светофордун жол чырактын жанына барып, анан жанагы жер машинадан биринчи, экинчи катардан жол сурап, анан кирет да. Ошончо адамдарды күттүрүп атат да. Ошол боюнча да бир учкай кеп кылып берсеңиз, ушул шариятыбызда кандай, туурабы? Себеби алдын артында тургандардын акы маселеси бар. Туура. Эң сонун суроону бердиңиз. Ушундай абалдарга биз көп күбө болуп калып атабыз. Жолдо жүргөндө кээ бир унаалар болот, аларга жол берүү милдет болуп эсептелет. Мисалы тез жардам, тез жардам унаалары келгенде, мисалы өрт өчүрүү, коопсуз элдин коопсуздугун караган ГАИ кызматкерлерин аларга жол бериш милдет болуп эсептелет. Ал эми эч бир себеби жок эле түз барып туруп, канчалаган 10, 20, 30даган унааларды ашып өтүп, анан жанына барып туруп өтүп кетейин деп сурап ушундай өтүп кетүү, бул шариятыбызда чоң күнөө болуп эсептелет бул. Пайгамбарыбыз айтат, хадистеринен биз жыйынтык чыгарсак болот, наалатка кала турган иштерден алыс болгула дейт. Ошолордун бири жолдо адамдарга зыян берген бир ишти санап өтөт да пайгамбарыбыз. Ушунча адам бул адамды күтүп, бул адам кирип кетет, бул адам баардык адамдар буга нааразы болот. Адамдар нааразы болсо бул адамдын күнөө жазылат. Ал адамдардын нааразылыгы бул адамдын жашоосуна, үй бүлө бала чакасына дагы жаман кесепеттерин алып келиши толук ыктымал болуп эсептелет. Адамдын акысын бузуу шариятыбызда арам. Арам адам өзүнчүл болбойт, чындыгы мусулман адам. Өзүм болсом болду, башкасы эмне болсо ошол болсун деп деген жашоо бул мусулман адамдын жашоосуна тиешелүү бул жашоо эмес. Ошондон бул иштен ар бир мусулман адам өтө этият болуп, алыс болушу милдет болуп эсептелет. Жанагы сабыр маселеси боюнча шариятыбыз эмне дейт? Сабыр ар бир адамга милдет. Адам сабырдуу болуш керек. Сабырсыздык адамды күнөөгө алып барат. Ал эми сабырдуулук адамды бейишке алып барат. Негизинен баягы биздин ата-энелерибиз ушул дайыма айтып келет да, бүгүнкү күнгө чейинчи. Сабырдын түбү сары алтын. Кайсыл учурда болбосун шашып атсаң дагы сабырдуу болуп кое бер. Сенден кетпесин деп анан дайыма бир айткан сөздөрү бар, менин улуу муундардын. Дайыма жылмайып жүр. Башкаларга сен жылмайсаң, башкалар каары төгүлүп атса, ошодон багы жини келип аткан нерсенин багы суу сепкендей эле болот депчи. Ушул боюнча сөзүмдүн акыркы суроом болсун. Көркөм адеп ахлак боюнча жолдо бараткандагы айтып берсеңиз, шариятыбыз эмне дейт? Мисалы бирөөгө жылмайып койдук, ошол учурда ачуусун тарап калды, же кечиримдүү болуу тууралуу. Туура. Жолдо бара жатканда ар бир адам адепти сактоосу милдет. Ошолордун сиз айтып өткөндөй сабырдуулук, жылмаюу менен, кечиримдүүлүк менен, мисалы кээ бирлер кокустан туура эмес жолго салып алса, сиз дагы атайлап аны үстөккө босток момундай кылбастан кечиримдүүлүк менен өткөрүп коюңуз, жылмаюу менен уруксат берип коюңуз. Ал дагы сизди көрүп ыраазы болуп калат. Ал дагы барып бирөө кыйналып жаткан бирөөгө ошондой мамилени кылганга сиз себепчи болуп каласыз. Албетте мусулман адам бардык жерде адепти сактаганга аракет кылат. Кооз кулк мүнөз ээси болгонго умтулуп жашаш керек. Мына ошентип жашай турган болсо, өзүнө дагы сооп, башка бирөөлөргө дагы сооп келген себепчи болот. Эң негизгиси Кудайды ыраазы кылат. Абубакыр ажы, Кудай таалам сизден ыраазы болсун. Мынакей убактыңызды бөлүп, студиябызга келип, абдан бир керемет эрежелерден айтып бердиңиз. Ал эми урматтуу көрөрман, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей биздин да убактыбыз соңуна келип жетти. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын калкты диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси, устазыбыз Абубакыр ажы Марат уулу болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки эфирлерде көрүшкөнчө жараткан Алла тааланын амандыгында болуңуздар, сак саламат болуңуздар.
ha